Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын 24 ноябрында расмий түрдө Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришкен. Алгач президенттик аппараттагы өзгөрүүлөр кеңешчи жардамчылар жаңы дайындалган. Ал эми өткөн аптада Кыргыз өкмөтү алмашты. Мындан улам биз өкмөттөгү кызмат адамдарын коомчулукка тааныштырып коюуну туура көрдүк. Сиздерге жогорку кызмат ордуна дайындалган чиновниктердин тизмесин сунуштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Ош облусу Каракулжа району, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Талас облусу Кара-Бура району, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын облусу Кочкор району, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токтобаева Жалал Абад облусу Токтогул району. Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчилери Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Асылбек Кожолбеков Кара-Балта шаары Чүй облусу, Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Муратбек Шайымкулов Ош облусу Каракулжа району, Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы Эрнест Толтоев Ош облусу Өзгөн району, Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты Президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Досалы Эсеналиев Жалал Абад облусу Алабука району, Президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Алмамбек Салиев Ош облусу Алай району, Президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Мира Карыбаева Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Курманбек Дыйканбаев Ысык Көл облусу Түп району, Кыргыз Республикасынын президентинин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков Токмок шаары Чүй облусу, Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Токмок шаары Чүй облусу, Кыргыз Республикасынын президентинин аппараттын жарандардын кайрылуулары боюнча бөлүмүнүн башчысы Саякбай Субанов Ош облусу, Кыргыз Республикасынын президентинин аппараттын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Турдуназир Бекбоев Жалал Абад облусу, стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана каржы саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахметова Тарас облусу, Казакстан Республикасы. Кыргыз Республикасынын аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева Талас облусу, Талас шаары. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын облусу Кочкор району, Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов Ош облусу Өзгөн району, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков Баткен облусу Кызылкыя шаары, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Замир Аскаров Ош облусу Нокат району, Кыргыз Республикасынын президентинин сунушу менен дайындалгандар. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Өткүрбек Жамшитов Ош облусу Кара-Суу району, УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов Чүй облусу Сокулук району, Коргоо комитетинин төрагасы Эрлис Сердикбаев Чүй облусу Ысык Ата району, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Ысык Көл облусу Тоң району. Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен дайындалгандар. УКМКнын төрагасынын биринчи рангындагы орун басары, антикоррупциялык кызматтын директору Сагынбек Исмаилов Бишкек шаары, 9-чу кызматтын башчысы УКМКнын төрагасынын орун басары рангында Токтосун Забыров Талас облусу. Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз өкмөтүнүн жана президентинин иш башкармалыгынын башчысы Турусбек Коеналиев Чүй облусу Аламүдүн району, Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Чүй облусу Аламүдүн району, Юстиция министри Айнур Абдылдаева Бишкек шаары, Маалымат технология жана байланыш боюнча комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Чүй облусу Панфилов району, Айыл чарба жана мелиорация министри Нурбек Мурашев Жалал Абад облусу, Транспорт министри Жамшитбек Калилов Ош облусу Өзгөн району, Экономика министри Олег Панкратов Жалал Абад облусу, Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Алматы шаарында төрөлгөн, Каржы министри Адылбек Касымалиев Ысык Көл облусу Түп району, Маалымат, маданият жана туризм министри Султан Жумагулов Нарын облусу Атбашы району, Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Уланбек Рыскылов Бишкек шаары, Эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов Ош облусу Нокат району, Социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова Нарын облусу Атбашы району, Өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов Жалал Абад облусу Көкчаңгак, Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева Баткен облусу Лейлек району, Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Ысык Көл облусу Ак Суу району.